Ассаламу алейкум достор, туугандар, трейдерлер, баарыңыздарга салам, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн сиздер менен Improfit FX дайымкыдай эле YouTube каналы. Бүгүн сиздер менен биз трейдерлерге эң керектүүлөрдүн бири эмес, эң керектүү болгон трейдер үчүн программа же приложение жөнүндө сүйлөшөбүз жана сөз кылабыз жана аны толук бүгүн түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Туугандар, бүгүнкү видеону сиздер 1,5-2x менен көрсөңүздөр болот. Анткени бул кичинекей тема, бирок узагыраак болушу мүмкүн. Эгерде ким шашып аткан болсо, ал эми убактысы кеңири болгондор булар 1 менен көрсөңүздөр дагы, скорость 1 менен көрсөңүздөр дагы сиздерге мындан да жакшы пайда болот деп ойлойм туугандар. Анда эмесе кеттик. Жана ушуга окшогон материалдарды жана ушуга окшогон сабактарды биздин башка да социалдык баракчаларыбыздан таба аласыздар. Ал эми эгерде кимде ким уже соода кылып аткандар болсо, соода кылып жаткандар болсо, биз сиздерге XTM брокерин сунуштайбыз. XTM брокеринде спред аз жана ошондой эле комиссия жок. Ал эми ар биринчи депозитке 50%дан 100%га чейин депозит өздөрүнө кошуп беришет, бонустуу депозит. Ал эми эгерде биз менен байланышсаңыздар, $5000 чейин акча салам десеңиздер, анда $5000 чейин акчаңыздарга $100 коштуруп бергенге туугандар аракет кылабыз. Эгерде ким көбүрөөк сумма кошот элем, көбүрөөк депозит салат элем, көбүрөөк процент керек деп турган болсо, анда биз алар менен түз контакт кылып ушундай коштуруп берүү мүмкүнчүлүгү сөз бере албайбыз, бирок аракет кылып көрөбүз. Анткени буга чейин дагы кээ бир адамдарга ушундай көбүрөөк сумма салат элем, $4000 салат элем, $3000 салат элем дегендерге биз ушундай 100% бонус менен, мисалы сиз $3000 салсаңыз, $6000 болуп кала турган бонус менен биз салдырып бергенбиз. Андан тышкары биздин промокод менен, төмөндө калтырган промокод менен кирсеңиз, анда сизге $30 $50 чейин өзү бонустуу депозит салып берилет. Ал чыныгы акча катары эле сиз ошол өзүңүздүн аккаунтуңузда XTM брокеринде иштетсеңиз толук түрдө албетте мүмкүн. Ал эми бүгүн биз уже баштадык. Биз силерге көрүнбөй калбаш үчүн биз кандай кылсак, муну мындай чылдырып, кичине өзүбүздү кичинертип коелу туугандар. Эми туугандар, башында бизде TradingView деген эмне? TradingView бизге эң керектүү трейдерлерге программа. Ичинде бардыктын бардыгы бар, ошол эле инструменттердин бардыгы бар, инструменттердин баасынын жүрүшү бар, ар кандай дизайндар бар, жана башка. Бул нерсенин бардыгын азыр биз сиздер менен сүйлөшөбүз. Эми караңыздар туугандар, биз биринчи аяктан кылабыз. Эгерде сиздер приложениясы болсо, приложениясын колдонуңуздар. Ал эми бизге сайт удобный болгон үчүн биз сайтынан эле колдонобуз. Эми жазабыз TradingView. Киребиз TradingViewга. Бизге киргенден кийин, урматтуу туугандар, бизде мындай окно чыгат. Биринчи сиздер бул жерден кирип туруп, азыр мен өзүмкүнөн оформить подписку эмес, бизде болсо регистрациясынан баштайбыз деген элек. Мен силерге башынан регистрация. Биринчи киргенде, урматтуу туугандар, бизде ушундай терезе ачылат, TradingView'нун терезеси ачылат. Биз болсо регистрацияга басабыз туугандар. Урматтуу туугандар, сиздерге мына бесплатно на 30 дней, бесплатно на 7 дней дегендер, булар сиздерге пока что кереги жок. Анткени сиздер пока что бул нерсеге кереги жок. Эгерде керек, мага керек десеңиздер, анда бесплатно на 30 дней кылып, өзүңүздөрдүн бул 30 дней кылсаңыздар, андан кийин картаңыздарды улап, болушунча сизге кереги жок картаны улаңыз. Анткени деген бул көбүрөөк сумма дагы анан картаңыздан алып коюп, кийин дагы кандайдыр бир ыңгайсыздыктар жаралбасын. Ошондуктан керексиз виза картаны же болбосо Mbankка кирип туруп виртуалдык картаны бассаңыздар, ошол жерде евро, доллар виртуалдык карталары бар. Ошол картага кирип туруп оформить этсеңиздер, 1 минуттан ичинде сиздерге виртуалдык карта берет. Ошол карта менен кирип туруп сиздер ушу бесплатный 30 күнгө алып алсаңыздар болот дагы. Анан ай сайын ошол карталарды алмаштырып бир жолу виртуалдык евро картасын, бир жолу виртуалдык доллар картасын жана башка иштетсеңиздер албетте мүмкүн туугандар. Биз могу адам турган оң жактагы үстүдөгү адамчаны басабыз. Бул жерден биз азыр кичине мындай кылайлы, ушундай кылайлы. Биз нол жактан адамчаны бастык. Баскандан кийин бизде войти деп турат. Биздин өзүбүздүн аккаунтубуз бар. Эгерде аккаунту жоктор болсо, регистрация менен могул жерден регистрация кылышыңыздар толук түрдө мүмкүн туугандар.
Вайтини басабыз эгер аккаунтуңуздар боло турган болсо, же болбосо вайтини баскандан кийин эгерде бул жерден зарегистрироваться деген бар, бул жерде башына регистрация кылсаңыздар дагы албетте толук түрдө мүмкүн туугандар. Ал эми бизде болсо өзүбүздүн аккаунтубуз бар, бул жерге кааласаңыздар имейлиңиздер ноутбукка же телефонго саркантетилген болсо, ушундай түрдө сиздер дагы продолжить как аман деген сыяктуудай чыгып калат. Бул менен да келсеңиздер болот. Ал эми мен сиздерге бул эң оңой, анткени Yahoo'да азыр имейлди түзүш кыйын болуп калды. Бизде настройкиде дагы Google'дан, ошондуктан биз азыр Yahoo'дан түзүп атабыз. Ошол азыр биз мына Yahoo менен киребиз жана азыр өзү кирип кетти туугандар. Показать другие способы Yahoo. Yahoo менен биз мынтип өзүнүн аккаунтубузга кирип алдык туугандар. Эми карайбыз. Бул жерде биринчи эле киргенде bizde продукты, сообщество, рынки, брокер, еще деген турат. Бул жерде бизде мен мисалы айтайын, мен мына продуктынын мына супер графики дегенден башка эчтекесин колдоно элекмин туугандар. Ушуга чейин эч нерсесин колдоно элекмин. Ошондуктан пока что сиздерге ушул жетет. Супер графикини басасыздар дагы, бул жерде сиздерге керектүү баардык нерселер бар, жана ашыкча жанакы башка нерселердин кереги жок. Ушул жерден чыкпай эле отура берсеңиздер деле болот деп айтып кетмекчимин туугандар. Эми биринчи эле киргенде сиздерде ушундай окно ачылды трейдинг вьюда. Трейдинг вьюда ушундай окно ачылды дагы. Азыр мен сиздерге көрүнбөй калды кичине. Өзүмө мындай кылайлы бул нерсени. Эми көрүндү. Эң негизгиси эмне туугандар? Эң негизгиси бул жерде түшүнө турган нерсе, мына жерден ылдыйды бассаңыздар бул жер кетет. Эң негизгиси бул оң жактагы сандар. Булар ушул мисалы азыркы алтындын баасы, мисалы 4203 азыр алтын жүрүп жаткан мезгили. Ал эми ылдыйында болсо 4203 кайсы убакытта жүрүп жатканын бизге көрсөтүп турган бул убакыт саат ошол 10 декабрь, 7 декабрь саатына, минутасына чейин сиздерге көргөзүп турат туугандар. Эми башында биз настройкиден баштайлы, кандай кылып настройка кылсак биз болот. Биринчи мына эң төмөндөгү оң жактагы настройканы сүрөтүп турган 6 буруштук фигураны бассак, бизде ушундай болгон чыгат. Эгерде кимде англисче болуп калган болсо, англисче болуп калган трейдинг вьюну биз мына эң сол жактагы эң жогорку жакта, азыр мен сизге көрүнбөй калды бул жак туугандар, мына. Мына бул жерде азыр бул жерде туугандар бизде карасаңыздар K деген турат. Бул биздин аккаунтубуз. Басып туруп, бул жерден язык дегенге же англисче болуп калса, language деген бар. Language'га басып туруп, орус тилин, англис тилин тандап, анан дальше улатсаңыздар болот. Эми биз настройкага кирдик. Бул 6 буруштукту басканда бизде больше настроек деген чыкты. Больше настроекти басабыз. Бул жерде эми карасаңыздар бизде биринчиде инструмент, строка статуса, шкалы линии, оформление, торговля, оповещение жана события деп турат. Бизге бул событиянын пока что кереги жок. Оповещениянын да пока что кереги жок. Ошондуктан биз башында инструменттен баштайлы. Инструмент дегенде бул тело, границы, фитиль деп турат. Бул өзүңүздөр билгендей эле бул бир эле свечанын, мисалы мынау өйдө кеткен свеча, жалаң жашыл деп тургандары, бул мынау өйдө кеткен жашыл свечанын эле телосы, мына карасаңыздар, өйдө кеткен жашыл свечанын эле бизде мынау телосы, үстүдө өйдөңкүсү фитили жана ошондой эле границасы, бул мына 4 буруштуктун эки жагындагы 4 жагындагы бул ошол сызыгы болуп эсептелинет. Бул жерде кара кылып койсок, жашыл болот дагы телосы, сыртынан кара менен белгиленип калат туугандар. Эми бизде бул нерсе көбүнчө азыр көпчүлүк трейдерлер муну мен сиздерге да сунуш кылам. Бул нерсени жашыл же бардыгын жашыл кылышат, кызыл кылышат. Анткени деген бул бизге көзүбүзгө жакшыраак көрүнөт. Кайсы фитиль өйдө кетти, кайсы свеча өйдө кетти жана кайсы свеча ылдый кетти экенин. Бирок мен өзүмчө кайсыны колдоном? Мен бул нерсени боз кылам. Мисалы муну биринчи өйдө кеткендигин телосын боз кылам, кийинкиникин кара кылам. Ал эми калган 5 тең кара болот дагы туугандар. Мындай болот дагы. Мындай кылам дагы. Мен өзүм колдонгон нерсем. Буну окейди басам. Окейди бастым. Эми кайра настройкага кирдим. Буну түшүндүңүздөр, негизи кандай свечаны өзгөртүш керек экенин. Ушундай болуп өзгөрүп калат. Эми бул жерде мен свечам өзү көрүнбөй калды. Ошондуктан мен бул шкалы мен оформлениеге кирем. Оформлениеге бул жерден мен фонду ак кылып койсом болот туугана. Көрдүңүздөр, сонун болуп
Ушунун менен дагы сиздер кылсаңыздар болот. Эгерде кимге кандай жакса кааласаңыздар, кызыл жашыл, кааласаңыздар ак кара, кааласаңыздар боз кара жана башка. Анан эми бизде экинчи линияда строка статуста бизде моундай нерселер бар. Бул заголовок деген бул жердеги алтындын аталышы. Мисалы буну өчүрүп кое турган болсок, бул жерде көрдүңүздөр аталыш, бул жерде аталыш өчүп кетти. Бул нерсе бизге керек. Ошондуктан заголовокту птичканы басабыз. Значение графика дегенде бизде могул жерден ашыкча графиктин өзгөрүүгүнү канча процентке өзгөрүлдү, кандай болуп атат, спред канча экенин баардыгын көрүнүп турат. Ошондуктан бул бизге пока что кереги жок. Бизде алаксытат. Буну өчүрүп койсок болот. Значение изменения бар, бул эч нерсеге кандайдыр бир деңгээлде таасир этпейт. Ал эми фонду кылсак, биз фон бул дагы ушул ордунда турган бойдон бул жерден негизгиси ичтекени, эчтекени өзгөртпөй койсок деле болот. Бирок могул значение графиканы биз өчүрүп койсок дагы жүзүүгө кандайдыр бир деңгээлде жакшы болот. Эч кандай маанилүү нерсе жок экен, көрдүңүздөр туугандар. Ал эми шкалы линияде бизде дагы бул жерде дагы эч кандай өзгөртө турган нерселерибиз жок. Бул жерде баардыгы эле жайында турат. Кийинкиде туугандар биз эң негизгиси бул оформление. Оформление бул сплошной дегенде бул баардыгы бир действие. Ал эми градиент кыла турган болсок, бизде мындай эки түз кылып койсоңуздар болот, мындай кылып, же болбосо мындай кылып койсоңуздар болот, же мындай кылып койсоңуздар болот. Ушул свет мага жагып атат, ушундай кылып койсоңуздар да болот. Линия сетки деген бул жерде эгерде биз вертикальный кыла турган болсок, анда бул жерде мындай вертикальный линиялар пайда болуп калат. Ал линиялардын бизге эч кандай кереги жок, ошондуктан муну өчүрүп койдук. Бул жерден дагы өзгөртө турган нерсебиз. Бул жерден башка эчтекени өзгөртпөй деле койсок болот. Ал эми биз торговляда дагы биз почти эчтекени өзгөртпөй эле койсок болот. Бул жерде дагы ушул бойдон бизге кете берет. Андан кийинкиси бизде бир нерсе өзгөртүлбөй калып кетти туугандар. Инструментте бул тело, границы, фитилден башка дагы бизде часовой пояс бар. Часовой пояс деген бул мисалы биздики +6 болот. Кыргызстандын саатында көрөм десеңиздер, ал эми Американын Нью-Йорктун саатында көрөм десеңиздер, сиздер -4 кылып алып Нью-Йорктун саатында AM форматында көрсөңүздөр болот. Бирок мага азыр мына Дака, Бишкек деген жок, ошондуктан Дака менен биздики окшош экен. Ошого мен ушундай кылдым туугандар. Көрдүңүздөр, биздики сонун болуп калды. Карасаңыздар, графиги сонун болуп калды. Эми карайбыз туугандар, бул жерде кийинки сиздерге айтып бере турган нерсе бул үстүдөн баштайбыз. How USD деген бул алтын. Бул жерде бизде башка толтурган инструменттер бар. Эң үстүдө сол жакта бизде толтурган инструменттер бар. Бул жерде биз кааласак алтынды, кааласак акцияга кирип акцияларды, кааласак фонддордун ар бирин, мисалы карасак форекстерди биз бул жерден карап, издеп, өзүбүзгө керектүү болгон валюталарды карай алабыз туугандар. Кааласак криптовалюта, индекс, облигация, экономика жана башка. Андан кийинкиси болсо бизде 30 минутта деп турат. Бул таймфрейм. Мисалы 30 минуттан баса турган болсок, бизде бул жерде минуталык ар кандай таймфреймдеги бизде графикти көргөзө алат. Мисалы бул жерде биз 1 минутта керек бизге, 3 минутта керек, жанында жылдышаны басып кете беребиз туугандар. 5 минутталык керек, 15 минутталык керек, 30 минутталык бар, 1 сааттык керек, 4 сааттык керек, 1 күндүк керек жана ошондой эле бизге 1 жумалык керек. Эми карасаңыздар, бул жерге баардыгы ушундай чыгып калды. Кааласаңыздар, бул графикти 1 сааттын ичинде мындай көрсөңүздөр болот. 1 саатта эмне болуп атат. Кааласаңыздар 4 сааттын графигин ушул жерден көрсөңүздөр албетте туугандар мүмкүн болот. Кийинкиси болсо бул бизде свечалар. Бул көбүнчө эсанарда иштетебиз биз өзүбүз. Эгерде иштетип кала турган болсок, бул пустые свечи дегенде мындай ичи жок свечалар, мындай колдонгондор бар туугандар. Ал эми биз көбүнчө мындай японский свеча, сонун свечаларды, өзүгө көнүп калган свечаларды колдонобуз туугандар. Андан кийин бул жерде башка бизде өзгөртө тургандай эч нерсе жок. Биз могу линияны болсо биз көбүнчө эсанарда колдонобуз. Эсанарда бул support and resistant ушул стратегияда биз колдонобуз. Аны дагы алдын ала кийинчерээк сиздерге айтып берем. Азыр биз японский свечи буну колдонуп турабыз. Ал эми индикатор деген мурунку сабактарда айткандай эле туугандар, индикатор деген бул бизге кандайдыр бир деңгээлде кошумча жардам бере турган нерселер. Мисалы бул жерде биз эмне деп издесек, мисалы сессион деп издей турган болсок,
бизде бул сессиянын индикаторлору чыгат. Эгерде ушул сессиянын индикаторлору бизге керек боло турган болсо, анда биз могул жашылды могул жерге жылдызчаны калтырсак, бизге избранныйга бул люкс альго сессион деп чыгып калат. Session деп. Анан буну биз дальше колдоно беребиз туугандар. Бирок жанагындай 100% көргөзө турган, 200% көргөзө турган, базарды толук түрдө көргөзө турган индикаторлор жок туугандар. Анткени деген бул индикаторлор базардан жүрүштөн кийин иштейт. Базардын жүрүшүнө карап туруп, базардан кийин ошо базар өткөн базарды көргөзүп бергендиги үчүн бул алдын ала эч кандай 100%тик сигнал же башка нерсе бере албайт туугандар. Ошондуктан ушундай. Андан кийин бул индикатордон бизге MyScript'ти ушул жерден поиск кылып, избранныйды гана иштетебиз. Калгандарын теханализ, фундаменталдык анализ буларды пока бизге кереги жок, жана кийин деле керек болбойт деп ойлойм. Кийинкиси болсо, бул жерде бул шаблондор, индикатордун шаблону. Мисалы, индикатордун шаблону дегенде бул жерге биз сохранить этип коебуз. Андан кийин бизге керек болгондо бул түз эле бул шаблондор көбүнчө индикаторлорго эмес, көбүнчө азыр могу инструменттерге керек экенин мен сиздерге түшүндүрүп берем. Оповещение бул кайсы бир учурга келгенде сиздерде будильник кылып чала турган нерсе. Бул нерсенин да пока сиздерге кереги жок. Симулятор рынка бул сиздерде мисалы азыр менде премиум эмес, монда каалаган жерге чейин сиздерге жылдырып, ошол жылдырганда мисалы бул бэктестинг деп коет. Бэктестингде силер өзүңөрдүн стратегияңарды 2 жыл мурун, 3 жыл мурунку базарда деле реалдуу базар сыяктуу эле мисалы могул жерге чейин бассаңыздар, сиздер мындан бул жагын көрбөйсүздөр дагы, анан кадимкидей реалдуу рынокто соода кылып кете бересиздер. Бизде болсо подписка basic болгон үчүн бизде мындай нерсе азыр жок, жана пока что керек эмес туугандар. Буну өчүрөбүз дагы. Андан кийин бизде эмне калды? Бизде инструменттер калды, жана ошондой эле бизде могул жак калды туугандар. Бул жакты карасаңыздар, силерде список деп турат. Бул жерден бардыгын өчүрүп алсаңыздар болот. Бул жерден бардыгын өчүрүп туруп, анан өзүңүзгө керектүү мисалы плюс белгисин басасыз дагы, өзүңүз часто иштеткен, көбүнчө иштеткен параларды кошуп аласыздар бул жерге. Мисалы сиздерге эмне керек? Форекске киресиздер, Евразүйнү бастыңыздар. Евразүйдөн дагы така тик билди эмес, көбүнчө бул Ованда, Forex.com, ICE дегендер булар брокерлер, Американын күчтүү брокерлери. Анан ушуларда көбүнчө колдонулат. Ал эми Евразүйдөн мен сиздерге көбүнчө Овандада жана JP-дө Овандада, ал эми болсо индекстерден бизде DXY бизде DXY кантип колдонулат экенин кийин көрөбүз. DXY дагы TVK же болсо capital.com'до ошого окшогон өзүгө керектүү инструменттерди ушул жерден биз кошуп алып, кайра могул жерден алмак салмак карасак болот. Бул жерден сразу тез салыштырып карашыбыз толук мүмкүн туугандар. Эми эң негизгиси бул жагын түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эң негизгиси могул жактагы даталарга сиздер бул жакка тийбей эле койсоңуздар болот. Бул жакты мен буга чейин иштетип көргөн эмесмин, өчүрүп коеюн дейм, бирок өчүрө турган кнопка жок экен. Бул нерсенин ордуна бизге могул жак болушунча удобныйраак бул жакта таймфреймдер. Эми туугандар карайбыз. Бизде бул башында бул жерде линия бар, луч бар. Бизде линияны көбүнчө колдонобуз, лучту көбүнчө колдонбойбуз туугандар. Горизонтальный лучту колдонобуз, параллельный каналды колдонобуз. Ал эми башкасын пока что колдоно элекпиз туугандар. Эми булар эмнени түшүндүрөт жана ар бирин өзүңүздөр чызып дагы көрсөңүздөр болот. Мен лайфхактарды айтып кетейин туугандар. Мисалы бул линия тренданы алып туруп чийесиздер. Эгерде сиздерде Windows боло турган болсо, сиздер shift менен чийсеңиздер, монда көрдүңүздөр, өйдө ылдый борсадагы түптүү жүрөт. Ал эми shift жок кылсаңыз, мындай өйдө ылдый жүрүп кете берет. Ал эми shift менен бассаңыз түптүү жүрөт да. Ушул жерге келгенде бир кнопканы басасыз. Ал эми бул жерге эгерде сиз бул PDH боло турган болсо, например, PDH жаздыңыз. PDH деп жазгандан кийин туугандар биз бул нерселерди PDH-ны көп колдонобуз да, PDH-ны көп колдонобуз, PDL-ды, PVL-ды, PVH-ны көп колдонобуз. Ошондуктан буларды жазып отурбастан туугандар өзүбүздүн убактыбызды экономдоо ниетинде биз бул PDH-ны бастык, бир жолу бастык. Мына линияны баскандан кийин бизде мындай чыкты. Бул шаблон деп коет. Шаблонго кирип туруп, сохранить шаблон как дегенди басып туруп, биз PDH деп сохранить этип койсок болот туугандар. Ал эми кийинкиде болсо дагы бир жолу ушундай кийинки түзүп атканда, ушундай сызык менен чийип атканда бизде ушул шаблонду
басып туруп эле, могу шаблонду басып туруп эле PDH дегенди басып койсок, PDH деп өзү жазылып калат туугандар. Ошондуктан бул бизге шаблонду колдонуу ошонусу ыңгайлуу. PDH-ны кылып койсоңуздар болот, PVH-ны, PVL-ды кылып койсоңуздар албетте туугандар бул нерсе мүмкүн. Эми кийинкине карайбыз. Буну түшүндүк. Кийинкиде бизде биринчиде жалаң сызыкчалар, экинчиде болсо Fibonacci. Fibonacci эң негизги шаблондор менин үчүн бул Fibonacci да керек. Анткени деген мен Fibonacci'нин көп түрүн колдоном. Көп түрүн колдонгондуктан туугандар өчүп кетет бирисине бири. Ошондуктан мен буну мисалы Fibonacci 1 деп сохранить этип коем. Экинчисин болсо мен Fibonacci мисалы бул жерден бирөөнү өзгөртүп туруп, экинчисин болсо мен бул жерден Fibonacci 3 кылып дагы сохранить этип коем. Fibonacci мисалы сохранить как 3 кылып сохранить этип койдум мен. Эми караңыздар, кайра баштан мен Fibonacci ача турган болсом, мен кайра баштан Fibonacci туугандар мен Fibonacci ача турган болсом, эгерде бул жерден кайра жанакы акыркы жолу колдонгон Fibonacci'm чыгат дагы. Ал эми мен эгерде шаблонду сохранить этпей кое турган болсом, бул жерде мен кайра баштан настройкаден кирип, настройкалап чыгышым керек болот туугандар. Ошон үчүн мен мындай сохранить этем дагы, шаблонго кирдим. Мисалы 1ди бастым, 1 болуп калды. Биринчи шаблонубуз болуп калды. 2ни бассам, 3тү бассам, мисалы 3-чү шаблонубуз болуп калды. Бул менен сиздер ар кандай инструменттерде, мисалы могул короткая позиция, длинная позиция, бул жерде могул жерден бизде круг менен иштетсеңиздер болот, жана башка иштетсеңиздер болот. Анан ар биринин өзүнүн настройкасы бар туугандар. Бул жерде настройка дегенге кирип туруп, любой инструментте сиздер ар биринин түсүн өзгөртө аласыздар. Ар биринин мондай жогондугун өзгөртө аласыздар. Линиялардын мондай эгерде кааласаңыздар жогон болуп калат көзүңүздөргө көрүнүктүү кылып. Анан кааласаңыздар ошо линиялардын мондай кылып, линиялардын сиздер кандайдыр бир түстөрүн, ар бир инструменттердин түсүн жана ошондой эле калыңдыгын жана башка көп нерсесин өзгөртө аласыздар. Мисалы ноуна деле сиздер настройкасына кирсеңиздер, мисалы границасын жок кылып кое аласыздар. Мисалы границасы жок, же болбосо границасы мындай кылып өзүңүзгө ыңгайлуураак кылып алсаңыздар, сүрөтүн өзгөртүп, же болбосо мындай түстүн коюулугун өзгөртүп деген сыяктуудай ар бир нерсени өзүңүздөргө ылайыктап өзгөртүп алсаңыздар болот туугандар. Анан кийинкиде бизде ошол Fibonacci, бул жерден биз Fibonacci'ни колдонобуз, коррекция Fibonacci. Экинчиден биз бул жерден почти эчтекени колдонбойбуз туугандар. Ал эми биз 4-дүндөн болсо бул длинная позиция, короткая позиция. Длинная позиция жана короткая позиция дегенди колдонсок болот туугандар. Бул биздин бүтүмүбүздү, сделкабызды ачканга аябай чоң жардам берет. Туугандар. Андан кийинкиде бизде ошондой эле инструменттер, кисть, кааласаңыздар киштти мондай жазып колдоносуздар. Кааласаңыздар бул жерден бизде прямоугольникти колдонсоңуздар болот. Мисалы бордер блокторду, имбаланстарды кылып атканда, аныктап атканда. Андан бул жерден башка дагы бизде могул траекторияны колдонсоңуздар болот. Бул көбүнчөсү мындай өзүңүздөргө алдын ала ушундай жүрөт деп койсоңуздар. Мисалы ушундай базардагы ушундай бир структурада кетиши мүмкүн. Алдын ала өзүңүздөргө ушундай чийип койсоңуздар дагы толук мүмкүн. Анан мындан тышкары бизде бул жерде эч кандай көп деле нерсе иштетилбейбиз. Тда болсо биз текст гана жазабыз, башка эч нерсе буга чейин эчтеке менен иштеп көргөн эмесмин, может иштетишет элдер. Кийинкиде болсо биз сызгыч, бул мисалы 0 жерден баштап 0 жерге чейин, ылдыйкы жерге чейин канча пипс жүрөт экенин, канча аралыкта жүрөт экенин биз санап алсак болот. Мисалы бул жерде бизде 1,28% ушул басынан төмөн түшкөн, же болбосо деген сыяктуу. Ал эми бул жерде биз буну деле көп
жакындатыш үчүн мисалы бир нерсе могул жер жакындатып көргүңүздөр келсе, мисалы могул жерде бул кийинкиси үчүн мунукусу өттүбү же өтпөдүбү деп жакындатып көргүңүздөр келсе, анда мондай кылсаңыздар дагы жакындап көрсөңүздөр, карап туруп санап, значит бул жерден бул өтүптүр деген сыяктуу бир кандайдыр бир зыйынтыктарга өзүңүздөр келсеңиздер болот туугандар. Бул магнитти дагы көп колдонбойм мен. Бул нерсени бассаңыздар ушул бойдон бардыгы катып калат, эч нерсе өзгөрбөй калат. Негизгиси ушу инструменттерде, негизги инструменттер ушул туугандар бизде. Кийинкиси болсо бул трейдинг вьюнун эң жогору жагында, оң жакта, жогорку жакка бурчка өтө турган болсок, бизде эгерде алаксыбайын башка нерсеге только эчтеке кылбай, только графикти карайм десеңиздер, анда могул кнопкага бассаңыздар, бул сиздерге бардык ашыкча нерселерди жоготуп, жана ушул графикти гана калтырып, график менен гана толук көңүл буруп иштегенге сиздерге жардам берет туугандар. Анан эгерде будан чыгам десеңер, эшикти басасыздар. Баскандан кийин анан бул жерден сиздер кааласаңыздар, мисалы скачать ушул турган нерсени, ушул экранды сиздер көчүрүп алсаңыздар болот. Көчүрүп же болбосо ссылкасын Telegramга же башка жака ушул жерден жөнөтө аласыздар толук түрдө туугандар. Андан кийинкиси кайсы нерсе? Андан кийинкиси негизгиси ушул негизги темалар эле болсо редактор пайн, торговый панелдерде булар бизде атайын индикаторларды жана индикаторду создать эткендер. Жанакы 100% индикатор, Gold Hunter, Gold бирдеке, Gold андай, Gold мындай дегендердин бардык индикаторлары ушул жерден эле сиздерге ChatGPT менен же болбосо DeepSeek менен түзүп, ушул жерден сиздерге берип коет. Ушул жерден өздөрү бир 5 мүнөттөн ичинде ChatGPTден түзгөн нерсени сиздерге $1000, $2000 сатат туугандар. Мен дагы бул нерсени билбей, өзүм илешип калгам. Анан сиздер дагы кирип алып ChatGPT мага 100% түзүп бер, голдтон, алтындан мен в общем болуп кетейин, бир күндө үй алайын, бир күндө машина алайын десеңиздер да сизге түзүп берет, бирок ал нерсе иштебейт. Анткени иштеткенде бардык эле трейдерлер ChatGPTге жабышып, ChatGPTнин платный версиясын көчүрүп алып эле жашап калышмак. Мындай нерсени үйрөнүштүн эч кандай кереги жок болчу туугандар. Ошондуктан оңой окат жок, оңой окутка көнбөйбүз. Башка үйрөтөйүн деген нерсебиз негизгиси ушул туугандар. Анан биз дагы кантип лот ачабыз, канча шотуңуздар болсо канча лот ачсаңыздар болот, жана башка нерселерди, индекстерде кантип лот ачабыз, алтында да кантип же болбосо евро USDде кантип, канча контракт экенин, канча лот ачат экенибизди депозитке карап кантип билебиз деген сыяктуу суроолорго башка видеолордо жооп беребиз туугандар. Эгерде түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, анда комментарийге жазып кетсеңиздер, мен сиздерге же болбосо бизге түз эле кайрылсаңыздар болот. Инстаграмдан, Телеграмдан жана башка жактан биз сиздерге толук түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз туугандар. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Бүгүн сиздер менен Improfit командасы Аманбек болду. Trading View-ну толук түрдө түшүнүп, уже сиздер биз силер карап чыккандан кийин өзүңүздөр 1-2 күн карагандан кийин, ушул видеону көргөнчө 1-2 күн карасаңыздар, сиздер толук түрдө бул Trading View-ну түшүнүп каласыздар деген үмүттөмүн жана ошол нерсеге ишенем туугандар. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Кийинки видеолордон жолугушканча туугандар.